Ассаламу алейкум туғандар. Аллах Таала баарыңыздарга берекесин берген болсун. Туғандар, октябрь айы ичи жыл болуп, дыйкандар көбүрөөк түшүм жыйнаганга жана ошондой эле култунайлардын жакшы өсүшүнө жакшы мүмкүнчүлүк болуп жатат. Бул үчүн Аллах Таалага көп шүгүрлөрдү айтабыз. Туғандар, биз култунайдын 4-чү этабында тамырынан нитрат кальций менен биргеликте аминокислота бергенбиз, жалбырагынан Витамакс бергенбиз. Бүгүн 5-чү этабында эмне бериш керек тууралуу албетте Демагрон өкүлү болгон Нурсултан бир тууганыбыз кыскача баяндап бермекчи. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ассаламу алейкум туғандар, култунай сүйүүчүлөр. Биз бүгүнкү этапта бериле турган витаминибиз бул НПК универсал витамини. Бул өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул 20-20 витамини, бул азот, фосфор, калий бардыгы бирдей өлчөмдө кошула турган витамин. Бунун аткарган кызматы өсүмдүктөгү өсүшүн камсыздап, жана ошондой эле өсүмдүктүн иммунитетин көтөрөт. Биз албетте ушул эле витамин менен кошо бир убакта сульфат магний витаминин беребиз. Себеби эмнеде десеңиздер, бул магний өсүмдүктөгү жетишпей калган магнийдин толуктап, жана ошондой эле жердеги бул фосфор менен азоттун ишесин дагы жакшыртат. Ошол менен катар бир учурда эле биз биоферт деген витаминди колдонобуз жалбырактан килей кошуп. Албетте бунун аткарган кызматы бул дагы өсүмдүктү стресс абалдан чыгарып, жана өсүмдүктүн боюнун өсүшүнө жакшы жардам берет. Бүгүн иншаллах үчөөнү беребиз. Мен буйрса ушундай. Туғандар, иншаллах кийинки видеолордо дагы эмнелерди бериш керек, албетте сиздер менен Демагрон өкүлү менен биргеликте видеолорду бөлүштүрмөкчүбүз. Аллах Таала баардык дыйкандарга берекесин берсин. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум.